Өлкөдө тамак ашка болгон баа жогорулагандыктан калктын айрым катмары үчүн өтө эле оор болууда. Жашоо шартты жакшыртуу максатында Чүй облусунун башчысы Кемин районунун жашоочуларына керектүү азыктарды тапшырды. Кемин району боюнча негизи 2 шаар 11 айлык өкмөт бар. Ушу 2 шаар 11 айлык өкмөткө мал уюмчуларга, начар жашаган адамдарыбызга жардам катары ушу Саткынбаевдин жардам берип аткандарын, майларын, чайларын таратып берели деп берип атабыз. Жалпы жонунан 160 мүшөк ун, ошо ар биринде майы, чайы, канты ошолор баары коштолуп келди. 260 адамга берилет. Орловка шаарында азык-түлүккө муктаждар 260 үй бүлө. Ал эми Боролдай айылында 143 үй бүлө 1 кап ун, семичке майы, кант, чай жана башка күнүмдүк жашоого керек азыктар менен камсыз болушту. Ушу губернаторго рахмат чоң. Ушунда бизге бүгүн майрам кылып, ушул гуманитарный берип атканына. Өлкөн өссүн, бар болсун, бай болсун, аман болсун. Ушул иш-чараны өткөрүп жаткан бизге окшогон ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көңүл буруп, орозонун күнүндө жакшы бир жардам берген ким болсо дагы Аллах Таала ыраазы болсун. Мен ошо жалпы Кемин районунда ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын атынан айтып жатам ыраазычылыгымды. Алла ыраазы болсун. Assalamu алейкум. Чоң рахмат айтабыз. Ушинтип элдин немесин көйгөйүн түшүрүп, жакырчылыкты жоюуга моундай больнойлор бар, ошолорго жардам кылып берип аткан экен. Ошого ыраазыбыз, рахмат. Кошумчаласак, өкмөттүн Чүй облусундагы башчысы Эркин Тентешев кайрымдуулук иштерин мындан 20 жыл мурун баштаган, облус аймагында жашаган ар бир муктаждарга жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендерге көмөк көрсөтүү иши дагы да улана бермекчи. Нурай Кайратова, Элиза Жеңишбекова, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ.